Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү? Биздин телеканал мыкты адистерден маек алууну, тагыраагы кеңеш алууну улантабыз. Бул жолу бизде конокто медицина илимдеринин кандидаты, доцент, ультра үндүү дартты аныктоо дарыгери Арстанбек Туманбаев агабыз болмокчу. Саламатсызбы дагы бир жолу? Вактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Кош келипсиз. Кошуак болуңуз. Анда алгач эле сурообузду узатып баштай берели. Сиз болсо көп жылдан бери мындай көп кырдуу дарыгер экенсиз десем жаңылышпайт окшойм. Анткени бир эле учурда ошо медицина боюнча сабак берет экенсиз, кайра онкологияда иштейт экенсиз, улуттук онкологияда. Биз анда сиздин кесибиңизге байланыштуу эле суроолорду узаталы, ушул УЗИ боюнча, УЗИден бардык дарттарды аныктаса болобу? Анын ичинен ошол онкологиялык ооруларды тагыраак аныктаса болобу? Саламатсызбы, Гүлзина. Биринчиден рахмат. Бүгүн телеканалга чакырып, маек алайын дегениңизге. Биринчи биз рак эмне экенин тактап алышыбыз керек да. Азыр бизде ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Рак менен ооруп калса, рак деген бул аябай коркунучтуу оору. Анан бар эле дартка, рак оорусуна, дарт оорусуна чалдыккандар көп жашабайт экен деген, дарыланбайт экен деген түшүнүктөр бар да. Бул рак оорусу негизинен бүт денеде кездешет. Дагы рактын да эки түрү болот. Биринчиси рак, анан саркома деп бөлүп коебуз. Рак деген бул органдарды капталып турган каптоочу бөлүгүнөн чыккан шишиктерди рак оору деп айтылат. Анан эгерде залалдуу шишик оорулары булчуң эттен же сөбөктөн чыкса, саркома деп айтылат да. Анан элдерге дагы мондай түшүнүк берип койгум келип атат. Себеби дегенде бул рак оорусунун стадияларга бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадия болуп саналат. Алдан бөлөк дагы гистологиялык түрлөрү болот өзүнчөчү. Ошолордон кандай десем, зависит этет да, канчалык адамга коркунуч алып келет деп. Биринчи, экинчи стадиясында бизде Кыргызстанда деле бүт бойдон сакайып кеткен оорулар кездешет. Анан буну эми азыр биз кеңири элдерге айтып түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Мен өзүм Кыргыз Орус Славян университетинде онкология кафедрасында, анан Кыргыз мамлекеттик медициналык академияда ультра үндүү дартты аныктоо кафедрасында сабак берем. Окуучуларыма дагы тактап түшүндүрүп, ар бирин бөлөк-бөлөк кылып айтып бергенге аракет жасайбыз. Анан ошол рак боюнча түшүндүрмө берип кетпеңизби, кыскачачы? Негизи сиз айткандай бизде баягы ракты бул айыкпас дарт, чын эле мындай каза болуп калат экен деп мындай диагнозун укканда эле паникадан, дүрбөлөңгө түшкөндөн каза болуп калгандар көп. Анан баягы психологдор дагы азырынча мындай ракка мындай өздөрүнүн кеңештерин берип ушинтип атпайбы? Мисалы көп психологдор мынтип айтат экен да, рак бул таарынычтан башталат депчи. Негизи эле медицина менен психологиянын байланышы ушундай. Кандай жардам берсе болот мындай алгач? Бул негизинен эле элде айтылып жүрөт да. Бардык оорулар нервтен депчи. Анан азыр эми биз психологиялык жактан деп калдык. Психосоматиканын дагы ролу чоң. Негизинен эле бир эле рак оорусунда эмес, бүткүл ооруларда психосоматикалык оорулардын ролу чоң да. Ошондой деген медицинада дагы бар. Мисалы үчүн аялдардын жатын без жатындагы рак оорулары, ал дагы көбүнчө жолдошуна болгон таарынычтан деп коет. Эгерде яичниктеги рактар болсо, балдарына болгон, көкүрөк бездин рагы болсо, ал дагы ушул определенный адамдарга таарынычынан пайда болот деп коет да. Бул факторлордун бирөө. Рак оорунун пайда болуу себептери аябай көп түрдүү. Мультифакторный деп коебуз биз. Бир гана психосоматикадан эле келип чыкпайт. Мисалы үчүн көкүрөк безинин рагы, эмчек безинин рагы деп коебуз. Ал акыркы маалда такталды, бул генетикалык жактан берилет экен да.
Анын үчүн бизде Кыргызстанда деле дүйнө жүзүндө аныктаса болот аныч. Рак менен оорубай туруп эле өзүнчө маркерлер бар. Ошо маркерлерди тапшырып тактап алса болот генетикалык жактанчы. Кийин ал кишиде рак болобу болбойбу дегенчи. Медицина азыр кыйла алдыга жылып калды да. Мурда кыйын болчу. Анан дагы бир баса белгилеп кете турган жер бул биринчи, экинчи башталгыч стадияларында рак толугу менен сакайып, сопсон жүргөн канча адамдар жүрүшөт. Сакайып кетишет да. Анан бир эле бизде өзгөчөлүгүбүз бар Кыргызстанда. Кыргызстандыктардачы көбүнчө өтүшүп кеткенде келебиз да. 3-4 стадиясында келип калат. 3-4 стадиясында да жардам берсек болот. 3-4 стадиясында да жашап аткандар көп. Болгону татаалыраак дарылаштын жолдоручу. Анан ошол 4 стадияда келип калгандар эле бат эле өлүп калат экен, бат эле кайтыш болуп кетет экен деген түшүнүк калып калат да. Башталгыч стадияларда сопсон эле жашап жүрүшөт. Анан ошол ракты азыр элдик медицина аркылуу дагы табыптар менен дарылап аткандар бар. Ошого оюңуз кандай? Керекпи негизи рак оорудан элдик табыптарга кайрылыш керекпи? Бул менин оюмча биздеги өтө чоң көйгөйлүү да нерсе да. Медицина дагы ар бир жасалып аткан процедура болобу, дары болобу канчалаган изилдөөлөрдөн өтөт. Табыптардыкы бул изилдөөдөн өткөн эмес да. Анан кийин менде мына көп эле случайлар болот. Бизде табыптардан лечение алып келишет. Бир случай болду, өзүмдүн жердештерим бир табыпка барат. Ал дарылап бүтүп, мен дарылап койдум, сен шишиң жок. Барып кайсыл жерден болуп бар текшерилсең текшерилип кел деп. Ал мага УЗИге келди. УЗИге келип туруп карасам шишик 2 эсе чоңоюп кетти. Ал киши дарылаган эмес да. Дарыласа да ал дарылаган эффекти жок. Болгону кандайдыр психологиялык жактан же обезболивающий деп коет, ооруду басаңдатып кое турган дары чөптөрдү берет. Адам оорубаса, значит, мен жакшы болуп атам деп майында калат да. Мен каршымын элдик дарылоогочу. Элдик дарылоого эгерде алар табыптар деп коебуз, элди дарылагысы келе турган болсо, бизде мисалы медицинада кызгануу деген нерсе жок. Коллегаларыбыз менен бөлүшөбүз, окуучуларыбыз менен бөлүшөбүз. Алар дагы алып чыксын, изилдөөлөрдү жүргүзсүн, анан кийин тактасын. Ошонун арасында кандидаттыкты жактасын, доктордук илимий иштерди жактасын. Андай нерселер жок да. Мен андайларды да көп көргөм, чынында өзүм деле барып көрдүм. Бир эле суу берет, ал 99 ооруга дары да. Анан таң калып эле, ал бул табыптар деген бар, анан жанагы БАДы деп коюп атат. Бир дарылар, дары чөптөрдү жасашып атат. Аны эч ким изилдеген жок. Ал канчалык деңгээлде эффекти бар экенинчи. Ооба, чын эле. Анан бизге Кыргызстанда мындай эми мен статистиканы жүргүзбөдүм, бирок өзүмө келген больнойлорду, ооруларды сурасаң, оору башталганда эмне кылдыңар десең, биринчи табыпка барат. Сөз. Анан кийин молдого барат. Анан да ошентип айланып жүрүп, анан бир врачка барат да. Өтүшүп кеткен анан бизге келишет да. Эми алды түз эле, мисалы үчүн мен азыр ультра үндүү дарыктануктоо тармагында УЗИде иштейм да. Жөнөкөй эле ошо УЗИге барса, көп ооруларды тактап берет. Азыр бизде мамлекетибизге Кудайга шүгүр аппараттарыбыз дүйнөлүк деңгээлге жооп берет. Кесипкөй адамдар иштейт. Ошону мен чакырып кетет элем да, биринчи медицина тармагынан текшерилип, такталып, анан бизде айтып жүрүшпөйбү, мен рактан сакайып кеттим дегенчи. Ооба. Уктуңар беле ушундайды? Рактан сакайып кеттим, тигини жакшы болуп кетти, буну жакшы болуп кетти деп. Ал кишилер болушу мүмкүн. Сакайып кетти деген түшүнүктү бизде жана гистологиялык түрү деп коебуз да. Гистологиялык түрү дартты аныктап, рак деп коюлган болсо, ал
сакайышы татаалыраак болот дары чөптөр мененчи. Ошо гистологиясы жок дарттарды сакайтып бердик деп атат, бирок алар деле мындай шишик деп коюлган УЗИден, компьютердин томографиядан, гистологиядан коюлган дарттарды мен көрө элекмин. Демек түрлөрүнө жараша болот. Мен деле Кыргызстанда бизде урук тууган деген көп го. Урук туугандарыбыз канчасы Казакстанга чейин, Өзбекстанга чейин, Кыргызстандагы табыптардын бүт баарына барып көрдү. Өзүмдүн эле жакында туугандарым келип дартты аныкталды эле. Алар дартты аныктап гистологиялык жактан коюп бердик диагнозду. Коюп берип дарылангыла десек кетип калды. Кетип барып бир дары чөптөрдү ичип 6 айда уже кайра келди. Мен анын сизге сүрөттөрдү да көрсөтөм го. Уже ал аялдын көкүрөк бези үзүлүп түшөйүн деп калыптыр да. Ошо деңгээлге чейин жеткизип келди. Бизге биринчи келгенде башталгыч стадиясы болчу. Азыр эми 3-чү стадияга которулуп калды. Дартты дарылаш кыйыныраак. Бирок азыр бизде лечение алып атат. Эффекти жакшы. Кудай буйрса мен оюмча жакшы болот. Андай случайлар аябай көп да. Бул сурооду аябай мындай көтөрүп чыксаңыз болот. Анан ошо табыптарга да айтат элем да. Мен мисалы үчүн бизде оорулуунун биринчи сабак бергенибизде оорулууга зыян келтирип койбо. Бүт эле максат ошо оорулууга жардам берүү да. Анан ар бир айтабыз. Ар бир нерсени жасаганда оорулууга зыян келтирип койбой турган жагын аныктагыла депчи. Эмнегедир табыптар ал жагын ойлонобу, ойлонбойбу, кандай алардын методикалары билбейм, ушулар жасай берет экен да. Ошолорго да мен кайрылат элем да, эгерде ушу рак оорусуна өзүңөр мындай ишенич жок, илимий жактан тастыкталбаган дарыларыңар болсо бербей эле койсоңор. Онкологияга келген оорулар аябай силерден кыйналып келип атат да. Сиздердин да жумушуңуздарды оорулотуптур да демек, Оорулотот. Негизинен аябай эле оорулотот. Анан бизде мен 1-2 табыптын сөзүн угуп калдым. Врачтарда деле осложнение болот да. Врачтарда деле больнойлор өлөт да депчи. Ооба, аны биз отрицать этпейбиз. Бирок стадиялар менен биздики аныкталган нерселер менен дарылап, кээ бир учурда өмүрүн узартканга алып барабыз да. Онкологияда дарылоонун 3 түрү болот. Биринчи радикалдуу, анан паллиатив, анан симптоматикалык дарылоо деп 3кө бөлүнөт да. Кээ бир дарылар, радикалдуу деген бул адамды сакайтып бүт дарылап салабыз. Химиялык жол менен, нур берүү, радиология жолу менен, анан операция жолу менен. Паллиатив деген бул уже оору өтүшүп калганда адамдын жашоонун өмүрүн узартыш үчүн. Мисалы үчүн бөйрөк сийдик чыгуучу түтүкчөлөрдүн рагы болуп калат. Сүйдик чыкпай калат да бөйрөк шишип кетет. Эгерде ал башталгыч стадиясында болсо, биз операция кылып, жаңы методикалар бар. Даже дүйнө жүзүндө биздин агайлардын методикасы бар. Ичегиден товарсыз жасап коюп коюшат. Ал эгерде боорго таркап же өпкөгө таркап кетсе, ал 4-чү стадия болуп саналып калат дагы. Ал маалда уже операция жасаганга болбойт. Тиги операция жасап салсак, ылдый жагында шишикти алып салсак, өпкөдөгү менен боордогу кайра батыраак өсүп кетет да. Анда биз паллиативдик же симптоматикалык операция жасайбыз. Оорулуунун бел жагынан кирип барып, бөйрөктүн ичине түтүкчө коюп коебуз. Бөйрөк өзүнүн жолу менен чыкпастан түз эле сыртка чыгып турат да, туруп койгон мененчи. Соответственно, биз бул максатыбыз оорулуунун өмүрүн узартуу болуп саналат да. Баардык толук сакайтып салуу эмес да. Ошондой нерселер барбы булардачы? Аябай эле менин суроолорум көп ушу. Сиз айткан табыптарга, анан кийин целитель деп айтылат да. Ар кандай чөп чарды ичип атат. Мен аларды көргөм, аябай бир чөптөргө салып, ванналарга салган случайларды да көргөм. Көрсө булар тастыкталбаган, такталбаган нерсе экен да. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы, биздин аппараттар дүйнөлүк стандарттарга жооп берет депчи?
Анан сиз УЗИ менин- боюнча айта кетсеңиз, ошонун өзгөчөлүктөрү. аппараттар дегенде мен азыр УЗИде иштейм да. УЗИ аппараттарыбыз десем УЗИ. туурараак болот да. Себеби дегенде эми кээ бир аппараттар бар, мисалы үчүн эмчек рагында стереотаксис деп коет, маммографический аппарат, томосинтез деп коет. Алар бизде Кыргызстанда азырынча жок да. Кудай буюрса, менин оюмча биздин азыр директорубуз дагы алмашты. Мурда директорубуз аябай жакшы иштеп аткан. Азыркы директорубуз андан дагы жакшы жаш жигит, жакшы ийгиликтерди көрсөтөт го депчи. Ошол аппараттар керек. УЗИ аппараттарыбыз бүт эксперт класстагы аппараттар да. Анан бизде жанагы деп коебуз, мындай дартты аныктоодо аппараттан 20% зависит этет да. 80% бул врачтан. Кандай оператор, канчалык деңгээлде өзүнүн жумушун жакшы билет. Мен толугу менен мындай ишендирип айтып кете алам. Улуттук онкология борборунда именно ушул рак ооруларын тастыктын дартты аныктоодо кесипкөй адамдар иштейт. Коллегаларым, аппараттарыбыз да жакшы. Анан азыркы учурда акыркы маалда биз 2019 жылы Москва шаарына барып окуп келдим. Алга чейин да бизде өзүбүздө Москвадан окуп келген кесиптештерибиз келип, трепан биопсия деп коет. Трепан биопсия деген кандай деп сизге түшүндүрсөм, мисалы үчүн шишик болсо, боордо болобу, эмчекте болобу, биз көрбөйбүз да анычы. Аны УЗИ аркылуу көрөбүз, карап туруп, бизге эң эле дартты аныктоодо биопсия деп коебуз. Өзүнчө пистолеттер, ийнелер болот. Ошол УЗИ менен кирип барып туруп, ошол жерден кичинекей этти алып, анан гистологиялык текшерүүгө жөнөтөбүз да. Ал методикалар мурда бирин серин жасалып жүрчү. Азыр Кыргызстанда мына онкология борборунда ал жасалып атат. Сопсонун элечи. Кээ биринде угуп калабыз да, анан бизде жасалбайт экен, тиги Турцияга барып жасатып келдик, Москвага барып жасатып келдик. Кудайга шүгүр, кесип врачтарыбыз бар, аппаратыбыз бар, жасап атабыз. Эми айтпайм тиги чет мамлекеттен ашып кеттик депчи. Бирок башкалардын деңгээлинде эле жүрүп атабыз. Анан кайсы мамлекет экенин айтпай эле коеюн, четки бир мамлекетке конференцияга барып калдык. Бир сыймыктануу менен келдим да. Алар дагы барып жасайт экен. Мен именно барып ошо иштеген жерлерин көрүп сурадым да. Ушундай трепан биопсияны жасайсыңарбы под контролем УЗИнин жардамы менен. Дедик, ой, жасайбыз деп. Именно мен барсам, ошол 1-2 больной бар экен. Анын жасаганын көрүп калдым да. Анан биздин методикаларыбыз деле жакшы экен. Көрүп, алар менен да жакшы деп анан бизде анан мен аларга да көрсөттүм. Биз монтип өпкөдөн да жасайбыз десем, өпкөдөн жасалбайт экен ал жактачы. Биз бул жагынан да кичине алда кетиппиз да. Бизде айтышып калат го бүт элдечи, бизде медицина бүт талкаланып бүттү, эчтеке жок деп. Мен андай алга каршымын да. Андай деп айта албайм. Биз Кудайга шүгүр, өзүбүздүн кошуна мамлекеттерден, башка мамлекеттер менен конференцияларга барганда өзүбүздү жакшы эле сезебиз. Билимий жактан, илимий жактан. Анан ошол өпкөдөн шишик рак оорусунда эки түр болот да. Бирөө центральный, анан бирөө периферический депчи, чет жагында жайгашкан. Ошондагы бизде өзүбүздүн кесиптеш инилерибиз бар. Балпаев Куран Догдурбекович деп, ошол киши экөөбүз жасайбыз. Ооруду кээ биринде шишик болуп көрүнө берет. Ал доброкачественный да болуп калышы мүмкүн да. Туберкулез болуп калышы мүмкүн. Анан кийин жана альвеокок деген оору бар да, паразит. Ошондой болуп калышы мүмкүн. УЗИ менен томографиядан алардын айырмасын аныкташ кыйыныраак да. Тиги биз ийне менен кирип барып ошол жерден кусочек кичинекей ткань алып туруп, гистологияга жөнөтсөк, алар тактап берет да. Биз ошентип жасадык. Биздин өзүнүн статьябыз дагы бар. Российский журналда Science Education деген.
Биздин изилдөөлөр боюнча дүйнө жүзүндө ошол биопсия алгандан кийин 95%га чейин даркты аныктайт экен да. Биздин Кыргызстанда биздин өзүбүздүн илимий иш менен аныктаганыбызда 87%. Бул менин оюмча жакшы көрсөткүч да биздин мамлекет үчүн. 13% ал оору жок деп чыккан да. Калганда 1-2 жолу рак деп алсак альвеококоз чыгып калды. 1-2 больныйда туберкулез чыгып калды. Ушундай да случайлар болот. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы оору келген адамдар аябай рак деп переживать этип келет да. Анан кийин биз тактап беришибиз керек. Бул жерде ракпы же башка оорубу? Биз тактап берип атабыз. Ошо биопсиянын жардамы мененчи. Кор биопсиянын жардамы менен. Бул жерде сизде рак экен. Бул жерде сизде альвеокок экен. Бул жерде сизде туберкулез экен. Бул жерде жөн эле бир жаш кызда воспаление болуп чыкты. Аябай сүйүнгөнүбүздү айтпаңыз. Жаш кыз 23 жаштагы ушундай болчу. Аябай чоң шишик өпкөзүндө. Томографиядан да, УЗИден да, рентгенден да шишик бар. Жап-жаш эле кыз. Анан кийин биопсия алдык. Алсак воспаление деп чыкты. Эми ал кишини бут сакайып кетти. Азыр соп-сонун болуп жүрөт. Болбосо рак деген диагноз коюп, аны ачылып туруп операция кыл, дагы бирдемкелер жолдор аябай сложный болуп кетмек да. Биз мындай ачпай туруп эле подместный деп коебуз, наркоз менен алып коебуз. Анан азыр Кыргызстанда аялдардын жатын моюнчасынын рагы аябай көп кездешет экен. Анан актуалдуу дагы да. Ушуга кеңештерди берсеңиз, анан биздин аялдар эмнеге өтүшүп кеткенде келет, эмнеге убагында келбейт? Ошого өзүңүздүн кеңештериңизди бергенсиңиз. Негизинен аялдардын жатын рагы көбүрөөк кездешет. Бирок бизде Кыргызстанда биринчи орунда көкүрөк безин, аялдардын көкүрөк безинин рагы биринчи орунда турат да. Анан экинчи орунда аялдардын жатын моюнчасынын деп айтылат. Жатын моюнчасынын рак шейки матки деп коет. Ошол жердечи. Азыркы акыркы маалыматтарга таянсак, бул жатын моюнчасынын рагын вирус, папиллома человека деп коет. Ошол кандай десем козгойт экен да. Себеби ошол болуп такталды да. Азыр мына Кыргызстанда өтө менин оюмча жакшы жаңылык, жакшы жетишкендик медицина тармагында. Бүт вакцинация жүрүп атат. Бул негизинен ошо вируска каршы, бирок вирус рактын причинасы болуп атпайбы? Ошо менен ракка да каршы жасалып аткан нерсе да. Бул бир тармак. Анан сиз сурагандай эмне үчүн өтүшүп кетип атат депчи. Биздин менталитет окшойт деп калдым. Себеби мен азыр УЗИде иштейм да. УЗИде иштегенде көбүнчө эле аял кишилер келгенде эркек кишиге көрүнбөйбүз дейт. Уялышат. Уялышат. Анан кийин бул бир жагы. Анан аял кишиге деле мисалы үчүн өзүнүн симптомдору болот. Жана этек кири аялдар токтоп калганда кан келип атса деле кайрылбайт да врачтаргачы, эмнегедир кан келип калды депчи. Ошентип өздөрү бир дарылоо жолдору менен жүрүп отуруп анан ошентип өтүштүрүп алып атат да. Анан бир жагынан ушу рактын өзгөчөлүгү бул башталгыч стадияларында эч кандай симптомдор болбойт да. Малы эле симптомдой болот. Такташ кыйыныраак. Буну такташ үчүн менин кеңешим биздин кыргызстандыктарга бир жылда бир жолу гинекологко, маммологко барып консультация өтүп коюш керек. Анан биз жана айтып кетпедимби, студенттерге сабак берем депчи. Студенттериме ошо өзгөчө көңүл бурабыз да. Көкүрөк безинин рагы, рак шейки матки дегенде көбүрөөк көңүл буруп айткыла депчи. Мисалы үчүн көкүрөк безинин рагында аялдар өздөрү эле аныктап койсо болот. Ар бир айда этек кири келер учурга бир 5 күн калганда өздөрү эле күзгүнүн алдына туруп, карап, кармалап, тактап турса болот да. Бул профилактический осмотр болуп калмак да. Аны жасабайт да.
Кандай белгилер болушу мүмкүн? Шишип кетеби же? Белгилер боюнча көпчүлүк аялдар ушинтип айтып койсок да чочуп алат экен. Себеби дегенде бүт эле аялдарда Ооба. негизинен бир көкүрөгү чоңураак, бир көкүрөгү кичинерээк болот. Ал бүттүк эле аялдарда ошондой болот. Анан алар күзгүдөн карап эле меники бир жагы чоңураак, бир жагы кичинекей болот деп анан шак барат. Маммологдор айтты эле же врачтар, онкологдор айтты эле деп паникага түшүп калат да. Андай эмес, ал норма болуп саналат. Бул биринчи. Анан экинчи кармаганда сааттын жебеси деп коебуз. Сааттын жебеси менен бүт сырттан баштап ичине чейин кармап чыгыш керек. Көкүрөк бези өзү мындай дольчатый деп коет да. Бөлөк-бөлөк болуп турат. Ошондой орган. Анан эгерде ошол кармалаганда каттуураак нерсе болсо, контурда четтери кармалбастан мындай таркалып турган болсо, анда тезинен маммологко кайрылыш керек. Алдан да бөлөк ар бир аял 40 жаштан өткөндөн кийин маммография бир жылда бир жолу, анан кийин УЗИден бир жолу өтүп туруш керек. Мына биздин кошуна мамлекеттерде аларда скрининг бар. Алар сөзсүз өтүп турушат. Аларда азыр аябай ушул рак оорулары, жатын безинин рагы, анан көкүрөк безинин рактары показательдери аябай эле низкий болуп түшүп атат да. А бизде көтөрүлүп атат. Ошо менин кеңешим аялдарды мындай кайдыгер болбой элечи, ден соолугубузгачы. Мамлекеттикте азыр бизде жыргал заманда. Мамлекеттикте мамлекеттикке барып текшерилсе болот. Сонун аппараттар бар, специалисттер бар. Акчасы болсо жеке менчикке барып текшерилсе болот. Ал жерде деле сонун специалист, сонун аппараттар бар. Болгону билбейм, мындай мен кайдыгердик эле деп айтам да. Текшерилбейт да. Ал эми эркектерде көп ошо ашказан рагы кездешет, Биринчи орунда эркектерде биринчи орунда ашказан. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Бул деле уже дүйнө жүзүндө такталган. Даже бул тактаган киши причинасы деп коебуз, себебич. Тактаган киши Нобель премиясын да алган. Өзүнчө мындай кандай десем, кыргызча айтканда курт бези болот го. Курт бези бактерия деп коет да, Helicobacter pylori деп коет. Ошол козгойт экен да. Ал биринчи жанагы кылат, сезгентет, ашказанды воспаление кылыпчы. Алдан кийин язвага алып келет. Язвадан кийин анан кийин ракка өтүп кетүү коркунучу бар да. Аны деле бизде Кыргызстанда аныкталат, такталат. Лабораторияларга барса болот. Барып Helicobacter pylori десе тактап койсо болот. Бирок биздикилер барбайт. Биздикилер көбүнчө ооруп калганда келишет да. Мындай тактоо иретинде аз келишет да. Анан мындай суроо туулуп атат да. Ушул ашказан рагына кабылгандар баягы эң акыркы стадиясында ашказан толугу менен алып салат эмеспи? Ошондо баягы адам канча жыл жашайт? Жашасын, ашказаны жок жашайт деген нормабы же? Бизде онкологиянын бир өзгөчөлүгү бар. Онкологияда прогнозду 5 жылдык жашоо менен аныкташат да. 5-летний выживаемость, анан 10-летний выживаемость депчи. Биринчи, экинчи стадияда мен адашпасам 90%га чейин жетет. 5 жылдык жашоочу. Үчүнчү, төртүнчү стадияда кичине азыраак, 60, 50-60%га жетет да. Анан көп суроолор ушундай болот. Бизге келгенде оорулардын туугандары сурайт да, дүйөм ашказан алып салды, кантип жасайт депчи. Бизде булуттук онкология борборунда ашказанды алгандан кийин методикалар аябай көп. Азыр көпчүлүк учурда ашказанды алып, ичегиге улап, ичегиден резервуар деп коет. Кичинекей ашказан жасап коет. А ичегинин өзүнүн бир касиети бар, свойствосу. Ал чоюлат да. Барган сайын чоюлуп отуруп, как ашказандай эле болуп калат. Анан бир эле нерсеси бар, ашказандын өзүнүн зил бөлүп чыгарып турат да. Алар жок болуп калган себептүү кичине мезим деген дарыларды тамак менен кошуп ичип турушка туура келет. Кадимкидей жашоодо эле жашашат. Бизде аябай биринчи орунда турган үчүн оору заболеваемости боюнчачы
андай операциялар аябай көп жасалат. И мен мындай сыймыктануу, мен өзүм мурда хирургия тармагында иштегем. Мен ошо ашказан, сиз азыр билгенде эле суроо берип атпайсызбы? Ашказан тармагында хирург болуп иштегем да. Анан действительно биздин агайларыбыз мындай алтын кол агайлар десем болот да. Чет мамлекеттик хирургдар келип калганда биздин хирург агайларыбызды көрүп таң калышып, даже агайларыбыз айтып калды, биз силерге барып окуп келели же жок, биз силерге эмес, силер бизге эмес, биз силерге келип окуп кете турган нерселер бар экен депчи. Анткени тажрыйба көп болсо. Тажрыйба көп, бизде оорулар да көп да, анан бизде өзгөчөлүктөр дагы бар. Результаттары аябай жакшы. Операциялардан. Анан бизде мына онкология, улуттук онкология, башка больницаларда мен көп деле болбойм да. Улуттук онкология борборунда бир жакшы нерсе бар да, биздин агайларыбыз ушундай өзүнүн окуучуларын жакшы даярдайт да. Азыр бизде мына жаш балдар гастректомия деп коет. Гастректомиялар жөн эле жасайт, чоң операция. ГПДР деп коет. Уйку безиктин залалдуу шишиктерин алар да жасашып атат. Боорду алып, жарымын алып салуу операцияларын, сопсонун жасашат. Бизде жанагы мен азыр Instagram, анан Facebook, аларда көбүрөөк мындай көңүл буруп калдым да. Ким көбүрөөк мактанса, көбүрөөк айтса, ошо көп жасайт экен депчи. Анан биздин агайлардын бир өзгөчөлүгү бар да. Алар өтө көп нерселерди, чоң операцияларды жасайт, чоң илимий иштерди жасайт, бирок айтышпайт да. Алардын убакыты жок алгачы. Себеби дегенде оорулуулар күтүп турат да. Кайсыл жерде иш болсо, ошол жерде критика да көп болот. Конечно, бизге мисалы үчүн 100 больной келип атат, анын ичинен бирөө осложнение болсо айтылат. Башка эле клиникада 100 эмес, 10 больной келсе, 10-у тең жакшы чыгып кетиши мүмкүн. 100 менен 10-ду салыштырып болбойт да. Ошол жактарында мындай элдерге айтат элем да, эске алып койсоңор, онкология жөнүндө мындай сөз болгондо өтө татаал тармак. Иштеш ал жерде оорулар да өтө татаал. Бир эле ооруду дарылоо үчүн бизде консилиум деп коет. Химиотерапевт, радиолог, анан кийин хирург болуп отуруп алып, ар бир больнойго отуруп алып такташат. Кайсы жолу менен дарыласа экен? Биринчи химиотерапияны берсекпи, же нур менен дарыласакпы, же операция менен? Эми элестетиңиз, бир жылына 2000ден 5000ге чейин оорулуу бар. Ошонун ар бирине өзүнчө көңүл бурулат да, консилиум менен такталат. Кыйын экен. Анан сиз жалпы 16 жылдан бери ушу медицинада жүрөт экенсиз. Ошол өзүңүздүн жетишкендиктериңиз, жасаган ачылыштарыңыз тууралуу да кыскача айта кетсеңиз. Мен 16 жылдан бери врач болуп иштеп атам да, бирок өзүм 4-5 курстан баштап медбрат болуп, ушу улуттук онкология борборунда эле реанимация бөлүмүндө 2 жыл иштедим. Андан кийин ординатурага тапшырдым. Ординатуранын онкология тармагында өттүм. Кыргыз-Орус славян университетинин онкология кафедрасынан. Анан 2014-жылы уйку безинин залалдуу шишиги боюнча өзүм диссертациямды жактадым. Кандидат деген наамды алдым. Алдан кийин анан ушул 16 жылдан бери иштеп жүрүп, азыр УЗИ тармагына өттүм. Ошол эле онкологиядан деле иштеп келип атам. Хирургияда, башында хирургияда иштедим, анан эми азыр УЗИ тармагына өтүп, УЗИде дагы көбүнчө мен направление деп коет, багытым бул интервенционный УЗИ деп коет да. Ошо УЗИ аркылуу ар кандай манипуляциялар жасоо. Жакшы. Жакшы жетишкендиктериңиз бар экен. Биздин дагы маегибиз соңуна чыгып калды. Сизге рахмат, келип бергениңизге, кеңештерди бергениңизге рахмат. Негизи эле Кыргызстанда
залалдуу шишик дарты актуалдуу бойдон калып келет. Сиздин кеңештериңиз ар бир көрүүчүгө жардам берет деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.